кандай чара колдонсок болот, кантип биз ошол жана дин тутуу эркиндигибизди сактап калсак болот, жоолугу сактап калсак болот, сакалыбызды мисалы үчүн айтайлы сактап калсак болот, кантип. Мен ошол эжекебиздин сөздөрүнөн кийин мен жашагым да келбей калды, мектептен чыгып эле кетсемби, сөз менен айта албайсың кээ бирлеринчи. Ушундай учурлар болгон да. Аларга акыл насаат айтсаң, 90% учурларда тоготпойт үчүн аларды аябаш керек, аларды жазалаш керек. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, окуучулар. Бүгүн биз көптөн бери ошол мектептерде көп талаш тартыштарды түшүнбөстөрдү алып келген маселе боюнча тагыраагы мектепке жол салып баруу маселесин жооп издемекчибиз. Биз бүгүн маегибиз, ошо кайрылган кишибиз Кеңеш маалымат укуктук борборунун жетекчиси, укук коргоочу Бакиров Кубанычбек Тоялыевич болмокчу. Сиздердин көптөгөн суроогуңуздар боюнча жооп алганы аракет кылабыз. Ошол мектепке, мектептин аймагына, сабакка, мектептин ишине ошол жоолук менен башкача айтканда бизде мусулмандардын арасында көп колдонулган бул сөз, термин хиджаб. Хиджаб менен сабакка, мектепке киргизбей койгон учурлар жана ошол учурлар боюнча арызданган ата-энелер бизге көп кайрылышат, жылда кайрылышат. Жалал Абад областы, башка Чүй область, Баткен, башка шаарлар, райондордон тынбай кайрылып турушат. Бизге көбүнчө телефон аркылуу кайрылышат, башка район, башка область болуп калат. WhatsApp аркылуу кайрылышат. Кээде келишет, жолугабыз. Анан бизге ошол көбүнчөсү мектептин директорлору, анан мектептеги соц педагогдор, анан мектеп мугалимдери ошол 1-класстан баштап 11-класска чейинки ошол мектепте окуган кыз эгер ошол жоолукчан же башкача айтканда хиджабчан сабакка келсе, ошол дарбазадан ичкери киргизбей койгон учурлар болот экен, же болбосо сабакка киргизбей койгон учурлар болот экен. Анан ар кандай бири-бирине эч окшош эмес да, мындай ошо мектеп кызматкерлеринин мындай талаптарычы. Кээ бирлер ошол мектепке чейин кийип келсин, анан мектепке чечип келсин дегендер болот. Болбосо башына байлап туруп, мындай кулагынын аркасына байлап алсын, мындай мойну ачык жүрсүн дегендер болот. Анан кээ бир ошол мектеп директорлору, мугалимдер болсо, кээ бир соц педагогдор колу менен жулуп ирген учурлар болот экен. Колу менен кадимкидей жулуп ирип, же болбосо колу менен күч колдонуп мындай түртүп ирип, же болбосо колунан жетелеп туруп сабактан алып чыгып, же болбосо ошол башка классташтардын көзүнчө бир намысына, абийирине, мындай динине өтө мындай терс таасирин тийгизе турган бир сөздөрдү бир колдонуп өтө мындай айтканда адепсиз, өтө мындай одоно көрүнүштөр болот экен, өтө мындай сөз менен айта албайсың кээ бирлеринчи. Ата-энелер айтат бизге, анан кээде өзүбүз да сурайбыз, ошол арыз түшкөндө биз эмне себептен сиз ушул кыз баланын мектепке жоолукчан келишине каршы болуп атасыз деп неме кылганда 5-6 себептер айтышат. Ар кандай көбүнчө дайым айткан себептери 4 да, 4 кеминде 4 себепти айтышат. Ошол биз светтик өлкөбүз, биз мусулман мамлекет эмеспиз дешет. Биринчиси. Экинчиси, биздин уставда бул жоолук деген нерсе каралган эмес дешет. Үчүнчүсү, өкмөт тарабынан бирдиктүү форма деген бир түшүнүк киргизилген дейт. Ошо бирдиктүү форма кийип келиш керек дейт. Анан
төртүнчүсү ошол силер кызыңар жаш, кызыңар өзү 18 чыкканда өзү чечип алат, жолук кийеби кийбейби, силер кызыңарды мажбурлабагыла, анан салтыбыз да жок, анан ошо окшогон сөздөр айтышат дагы. Бизге мына жолук маселеси боюнча ата энелер канчасы адашпасам бир 6-7 жылдан бери кайрылышат. Биз ошол мектепте билим алуу, анан ушу жолук маселеси боюнча конституциядан баштап кодекстерди, мыйзамдарды, өкмөттүн токтомдорун, бүт кандай гана мыйзам актылар болбосун баарын изилдеп чыкканбыз. Баарын бир сыйра карап чыкканбыз, изилдеп чыкканбыз да, ошол бир жерде бар бекен ошол деп. Мен ишеничтүү айта алам, 100% ишеничтүү айта алам. Ушул күнгө чейин жана ушул азыркы күндө дагы ошол бала бакча болобу, орто билим берүү мектеп болобу, жогорку окуу жай болобу айырмасы жок, ишкана болобу айырмасы жок. Ал мектеп окуучу кыз болобу же болбосо бир жерде кызматкер болобу, эч бир мыйзамдардан биз тапкан жокпуз. Ошол мектепке же бир окуу жайга же бир ишканага ошол кыз же чоң эле адам жолукчан болобу, хиджаб болобу андай келүүгө тыюу салган эч бир андай талап жок, эч бир жерде көргөн эмеспиз. Ал эми жана мектеп директорлору айтып жаткан жанагы ошол жана жүйөлөр, негиздер биз светтик өлкөбүз деп алар айтканда эмнени алар айткысы келет? Баарыбыз белгилүү болгондой 2010 жылы жалпы референдумда кабыл кылынган конституцияга ылайык ошол баштапкы беренелеринде жазылган Кыргыз Республикасы светтик өлкө деп танылат деп. Эми ошону динден сырткары деп да түшүнүшөт да. Ошону көптөгөн кызматкерлер, мектеп директорлору туура эмес түшүнүшөт. Светтик деген сөздү булар дин эч болбош керек деп түшүнүшөт да. Негизи буну мындай түшүнсөк туура болот. Мисалы Кыргыз Республикасында бир динди тутууга эч кимге мажбурланбайт. Мына динди карма же мына динди кармаба деп эч кимге мажбурланбайт. Анан эгер бир адам бир динди тутунуп жаткан болсо, бир динди тутунуп, намазын окуп, же сакал коюп, же жолук салынып, мисалы үчүн ошо динне байланыштуу, анда сен бул динди кармабагын, сен бул динден баш тарткын, сен могу диндеги бар нерсеңди мага көрбөйүн, бунун жок болсун, бунуңду четтет, буну алып сал деп, ошол динден баш тартууга да бизде тыюу салынат да. Ошо светтик деген сөз бир дин мажбурланбайт, таанууланбайт. Жана бирөө динде жашап келип аткан болсо, ошол динден баш тартууга да мажбурланбайт да. Бирок иш жүзүндө биз көрүп жатабыз, мектептин директорлору, мектептин мугалимдер ошол динден баш тартууга мажбурлап жатышат да, сен жолуңду чеч деп жатышат да. Бизде бул светтик мамлекет деген бул бир жагынан динди коргой турган жагы да бар да. Мында бирөө динди карманып келип аткан болсо, биз аны ошол динден баш тартууга мындай баш тарткын деп талап кылууга эч акыбыз жок, эч бир жарандын дагы, бир кызматкердин дагы. Анан булар экинчи маселе, ошол жанагы уставда жок деп айтат да. Бул устав дегенде бул мектептин уставы жөнүндө сөз болот. Мектептин уставын ошол мектептин ошол кызматкерлери, ата энелер чогуу ошол биргеликте ошону бекитишсе болот. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 12 сентябрь 2011 жылдан номер 541 токтом менен бекитилген жалпы билим берүү мекемеси жөнүндө типтүү жобо бар экен. Ошол жободо устав жөнүндө сөз бар да. Мектептин уставдары төмөндөгүндөй бекитилиш керек. Мектептин уставында төмөндөгү нерселер көрсөтүлүш керек. Мектепти ким башкарат, мектептин чарбалык иштери кандай жүргүзүлөт, мектепте жана программалар кандай болуш керек. Ошол уставды адам өзүнүн оюнан эле беките албайт да. Ошол өкмөттүн азыркы айтып кеткен токтомуна ылайык ошол уставын бекитүүгө алар милдеттүү да, мектептин ошол кызматкерлери. Эми мисал алайлы, ошол өкмөттүн токтомунда деле ошол мектеп жалпы билим берүү ошо окуу жайлары жөнүндө типтүү жободо деле ошол жолук жөнүндө эч бир сөз жок экен. Мындай бирдиктүү форма жөнүндө, мындай жолук жөнүндө эч бир сөз жок. Бирок уставда жок болсо эле бул ошол мектепке жолугу жок келиш керек дегенди билдирбейт. Аны эч билдирбейт. Мисалы мен ошо мектептин директорлоруна айткан биринчи жолучу, акыркы сүйлөшүүбүздө айткан бир мектептин директоруна, айтканыңыз туура, уставда жолук жөнүндө сөз жок. Бирок уставда сөйкө да жазылган эмес, мектепке китептерди салып келчү сумка да жазылган эмес, туфли жазылган эмес. А жерде мисалы үчүн
шым жазылган эмес, ручка деле жазылган эмес да, мисалы үчүн. Жазылбаса деле аны ал келбеш керек деген сөздү билдирбейт. Анда ошол уставта сумка жазылбап тургу, анда сумка менен кирбегиле деп дагы айтсак болот экен андачы. Бул үчүнчү негиз, бул мектеп директорлору көп колдонот бул сөздү. Бирдиктүү форма менен келиш керек, единая форма деп коюшат орусча. Ошол бирдиктүү форма сакталбай жатат. Бирдиктүү форманын талабына бул туура келбейт, жолугуң деп ушуну айтышат. Бирдиктүү форманы айтканда алар назарда мындай бир форманы эске алышат да. Кыска юбка тизеге чейин, анан ылдыйында бир гамаш, анан үстүндө бир ак көйнөк, жана бир костюм болушу мүмкүн, анан башында жолугу жок, анан бир бантик болушу мүмкүн да. Ошону бирдиктүү форма катары Союз мезгилинен бери калыптанып калган да, көп кызматкерлерде. Мисал үчүн ошол форма чындап эле бирдиктүү форма деп эсептейли, ошондой кабыл кылайлы деп элестетели. Ошондой болгон учурда дагы бул бирдиктүү форма ата-энелерге кийүүгө сунушталат. Рекомендуется орусча айтканда, бул милдеттүү эмес да. Эми бир ата-эне ошол мисал үчүн айтайлы, ошол бирдиктүү форманы баласына алып бере албаса, акчасы жок болуп, мисал үчүн, аны мектептен ал үчүн чыгарып сала албайт. Окшоштуруп, ошого түсү окшошпосо да кичине мындай окшоштуруп кийинтирип келсе, сен ушул форманы ала албадың деп мектептен чыгарып коюуга ага эч акысы жок. Эгер ошол бирдиктүү форманы биз милдеттүү деп мисалы элестете турган болсок, чында ал бирдиктүү форма милдеттүү эмес. Анан бирдиктүү форма тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында мектеп формасына бирдиктүү талаптарды киргизүү жөнүндө 12 август 2015 жылдан номер 572 сандуу токтом бар. Ал токтомду да биз бир сыйра карап чыктык. Ал жерде ошол жолук менен келсе же хиджаб менен келсе мектепке киргизилбесин, мектепке киргизбегиле, сабакка киргизбегиле деген эч бир сөз жок ал жерде. Ал ошол жана айтып кеткендей эле, ал бирдиктүү форма, ал сунушталат, орусча айтканда имеет рекомендательный характер. Ал сунушталган мүнөзгө ээ болду. Аны мындай бетке тутуп, мындай бирдиктүү форма сакталбай атат деп, антип жанагы чектен чыгуу, анан ал эч туура эмес ал. Төртүнчү себеп, төртүнчү негиз көбүнчө бизде ошол кээ бир мектеп директорлору айтышат экен. Силер балаңар жаш, силер мажбурлап жатасыңар жол кийгени, анан өзүн эркине койсоңор болот, жолун чечкиле. Өзү 18-ге чыкканда өзү кааласа жолук салынат, кааласа жолук салынбайт. Силер мажбурлап жатасыңар деп, өзүлөрү мындай алдын ала эле мындай тыянак чыгарып алышат да. Негизи мажбурлаган эч кандай далил деле жок негизичи. Мажбурлаган көргөн да эмес, уккан эмес. Ал мектеп окуучусу арызданган жок эч жака, мен мажбурлап жатышат деп. Мажбурлаган учурда дагы ал жолук мындай бир ден соолугуна, акыл эсине, аң сезимине, тарбиясына эч бир зыян тийген жок да. Мисалы үчүн кыжалат боло тургандайчы. Мажбурлаган учурда дагы. Эми Кыргыз Республикасында ушу үй бүлө кодекси деген бар, анан балдар жөнүндө кодекс бар. Ошол үй бүлө кодексинде жазылган ата-энелер балдардын тарбиясын, ден соолугун, мындай билим алуу ошол тармактарын ата-энеси тандайт өзүчү. Кандай идеология менен тарбиялайт, кандай адеп ахлак тарбия берет, эмнелерди мындай кыл дейт, эмнелерди кылба дейт, кандай мазмунда мындай тарбиялайт, аны ата-энеси чечет деп жазылган. Ата-энеси ошол баласын тарбиялоодогу ошол кандай усулдарды колдонот, кандай ыкмалар колдонот, кандай динди колдонушат, алар өздөрү жооп берет. Ага эч ким кийлигишкенин акысы жок. Болгон ошол баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек, ден соолугуна эле. Баарыбызга белгилүү, бул жолук эч кандай баланын ден соолугуна эч бир зыян тийгизбейт. Кайра изилдөөлөр деле көрсөтүп жатат, бул жолук пайдасы гана бар экенинчи. Эми могу өтө көп экен да мындай мектеп директорлору, мектепте соцпедагогдор, мугалимдер, жада калса ошол жерде мындай бир жөнөкөй кызматкер болушу да мүмкүн. Билим берүү, райондук билим берүү, шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчылары, балким министрликте деле ошондой адамдар болушу мүмкүн. Ошол жана мектепке, сабакка кыздардын жолукчан келүүсүнө мындай тыюу салып, негизсиз эле тыюу салган, ошондой каршы болгон ошондойлор көп экен да.
негизи билим берүү жана жолук маселесин эгер мындай айкалыштырып карай турган болсок, мыйзамдарда биринчи эле баш мыйзам болуп саналган Конституциянын бир нерсени айтайын, беренелер көп. 45-нчи беренесинде ар ким билим алууга укуктуу деп жазылып турат. Негизги жалпы билим алуу милдеттүү деп жазылган да. Мындайча айтканда, Кыргызстанда ар бир жаран билим алууга укуктуу, укугу бар. Жана Кыргыз Республикасында жалпы билим берүү, бул мектептеги орто билим, бул милдеттүү да. Эми караңыздар. Демек ошол мектеп курагындагы балдар мектепке келип билим алууга алар каалабаса дагы мажбур, милдеттүү болуп атпайбы? Демек келип билим алышып атат да, ошол укугун колдонуп жатышат. Биринчи эле чуу дегенде эле мектеп директорлору ошол конституциялык укугун одоно тебелеп жатышат да. Конституция кепилдик берип атат, билим алууга укуктуу деп. Ошол эле билим берүү мыйзамында деле 3-чү беренесинде жазылган. Ар ким социалдык, башка жанагы улут, көз караш, диний тутумуна карабастан билим алууга укуктуу деп билим берүү мыйзамында да жазылып турат да. Эми билим берүү тармагындагы кызматкерлер, педагогдор, ошол мектеп директорлору ошол жолукчан келген үчүн эле мектепке киргизбей коюу менен булар конституциялык укугун одоно түрдө тебелеп жатышат. Билим берүү мыйзамындагы талапты мындай аткарбай жатышат, анда бузуп жатышат. Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда да жазылган да, ар кандай түрдөгү жана деңгээлдеги билим алуу адамдарга алардын динине карата мамилесине карабастан берилет да деп жазылган. Ошо дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам жазылган да. Мындай башкача айтканда, бир адамдын динге болгон көз карашы үчүн, мисалы, балким бирөө динге мындай колдойт динди, балким дин менен жашайт, а бирөө балким динге каршы да, мисалы үчүн өзүнүн жеке көз карашы боюнча, пикири боюнча. Ошол дини боюнча, көз карашы боюнча мектепке киргизбей коюуга эч кимдин укугу жок да. Ошо айтып кеткендей эле бүт мыйзамдар бул адамдын дин тутуу эркиндигин коргойт. Болгону ошол мамлекет кызматкерлери, ошол мектеп мугалимдери, директорлор ушул нерсеге эмнегедир мындай терс мамиле жасашат да. Анан биз өзүчө ойлодук да, ошол мектептин директоруна балким билим берүү бөлүмүнүн башчылары же министрликтен атайын бир кандайдыр көрсөтмөлөр, тапшырмалар берилгенби, ошол жолукка каршы болгула, жолукчандар киргизбегиле деген ушундай тапшырма болгонбу деп да биз ойлоп, анан 1-2 мектеп директорлорунан сураганбыз. Ачыгын эле айтыңыз, эгер билим берүү бөлүм башчылары же министрлер ушундай тапшырма берген болсо ачык эле айтсаңыз, биз сизге мындай айтканда эч кандай добуш жок болот. Биз ошол жака эле барып кайрылайлы десек, жок, андай эч жерден андай бизге тапшырма берилген эмес, эч кандай тапшырма жок деп, андай жок деп эле айтышкан да. Эми мектептин директорлору, соцпедагогдор, мугалимдер, эжекелер, класс жетекчилери мисалы үчүн эми мындай айтканы оозум барбайт да. Ошол жана жолукка каршы чыккан учурда мындай ушундай ыплас, ушундай төмөн, ушундай уятсыз сөздөрдү, ушундай бир мамилелер көрсөтүшөт экен ошол жана жаш окуучу кыздарга. Эми аны мындай кандай десем, бир педагог деп эмес, даже мындай адамгерчиликке жатпаган бир ушундайларды мындай угабыз да биз ата-энелерден. Окуучу кыздар өздөрү кайрылып калышат да. Ушундай деп атат депчи. Өтө төмөн сөздөр колдонушат. Учурлар болгон, ушундай кээ бир окуучу кыздар мен ошол эжекебиздин соцпедагогдун сөздөрүнөн кийин мен жашагым да келбей калды, мен эмне кылып кетсем, мектептен чыгып эле кетсемби деп ошондой бир моралдык, бир руханий бир тупик деп койсок болот, мындай бир келип калган ушундай учурлар болгон да. Өз негизи мектеп мугалимдери жана директорлору булар мамлекеттик кызматкер болуп саналат. Булар мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен айлык алышат. Республикалык бюджеттен айлык алгандардын бардыгы мамлекеттик кызматкер болуп саналат. Ал эми жергиликтүү бюджеттерден айлык алгандар, алар муниципалдык кызматкерлер болуп саналат да. Эми мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн мыйзамдары бар. Мисалы, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам бар. Анан мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө мыйзамдар бар да. Анан муниципалдык кызматкерлердин этикасы жөнүндө мыйзамдар бар.
Анан ошол эми булар ошол эле мезгилде булар педагог болуп жатат да. Педагогикалык ченемдердин этикасы жөнүндө этика деле бар да. Эми ошол бул мектеп директорлорунан бир мындай жогорку руханий, орусча айтканда высоконравственный бир немелерди, көрсөткүчтөрдү көргүм келет да негизичи. Булар педагог, адамдардын ички дүйнөсүнө мындай терең ойлоо жүгүртүшөт, адамдын көңүлүн оорутпашка аракет кылышат. Булар педагог, булардан адамдар үлгү алат деп ойлойсуң да. Биз мисалы 80-90 жылдагы биз мисалы ошол мектептерде ошондой мугалимдер көргөнбүз да бизчи. Мындай өтө мындай назик, мындай ар бир сөзүн мындай тандап сүйлөгөнчү. Бирок азыркы кездеги мектеп мугалимдеринин андайды биз эч көрө албай атабыз да. Биз тажрыйба жүзүндө прокуратурага барганда, чогулуштарга барганда биз аларды көрүп атабыз да, кандай сөздөрдү сүйлөп атканын. Анан ата энелерге сүйлөгөн сөздөрдүн кээде бизге диктофонго жазып жөнөтүшөт, видеолор деле болот bizde. Анан ошолорду көрүп, бул мектепте иштейт эмес, буну мындай сөз деле барбайт да, мындай кандай сөздү колдонушты билбейсиң бул мындай ошондой көрүнүштөргөчү. Негизи конституцияда жазылган да, эч бир адам дейт, бир жынысы, улуту, майыптуулугу, жашаган жери, социалдык абалы, дин тутумуна карата бир ошого байланыштуу бир кысымга, дискриминация кодулууга алынышы мүмкүн эмес дейт. Булар кысымга алып атпайбы? Булар моралдык жактан, физикалык жактан кысымга алып атпайбы? Түртүп жүргөн учурлар болот. Анан сөз менен жанагындай утур куугунтуктап, сага окшогондор, силер, анан сен деп жана классташтардын көзүнчө сен тур давай, туруп кет одан, чыгып кетпейсиңби? Эмне келдиң? Да келип алдыңбы сен? Жанагындай жүдөп, онуң чеч онуңду. Анан силер анан тияка сыйра кетип каласыңар анан сен мындай жүдөмүштөр деп мындай өтө мындай адамгерчиликке дагы мындай жөнөкөй адеп акылга да жатпаган сөздөрдү колдонушат да. Эми ошо жана жогоруда айтып кеткендей эле булар мамлекеттик кызматкер болуп саналгандыктан, булар демек ошол жанагы булардын кыймыл аракеттери, ар бир сөздөрү мындай чектелген да, мыйзам менен чектелген. Ошолорду гана аткарыш керек, ошолордун чектен чыкпаш керек да. Демек, да ошол эле мезгилде булар өзүнүн жеке көз караштарын, жеке ойлорун ошол кызматында пайдаланбаш керек, мындай таңуулабаш керек өзүнүн жеке көз караштарын. Булар бир гана ошол жанагы мамлекеттик мыйзам жөнүндө, мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам, билим берүү жөнүндө мыйзамы, анан жана мамлекеттик кызматкердин этикасы, анан билим берүү программалары, концепциялар, конституция, кодекстер менен иш алып барыш керек. Бир гана ошо чектелген булардын немеси. Эми ошол жана айткандай эле конституциялык укуктардын одуна тебилип аткандыгы бул өтө чоң, бул нарушение, мыйзам бузуу болуп саналгандан кийин экинчи орунда бул билим берүү мыйзамын эле эске алайлы. Билим берүү мыйзамында 29-беренесинде жазылган педагогдор төмөнкүлөргө милдеттүү. Педагогдук этиканы, ченемдерин сактоого милдеттүү. Экинчиси, окуучулардын мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарынан төмөн болбогон деңгээлде билим берүү программаларын өздөштүрүшүн камсыз кылууга милдеттүү. Булар ошо программаларын камсыз кылыш керек да, ошо өздөштүрсүн деп. Бирок жана жолугу үчүн 1-2 күн келтирбей койсо, жана программаларды андай камсыз өздөштүрө албай калат да. Кандай болот анда? Жанагы айткандай эле, жана бир ыплас төмөн адеп сөздөр менен айтып атканда, булар педагогдук этиканы одоно түрдө бузуп атат да. Мынакей уже бүт эле мына уже эки нерсени бузуп атат. Үчүнчүсү, окуп жаткандардын өз алдынчалуулугун, окууга чыгармачыл мамиле жасоонун өнүктүрүүгө, жүрүм турумунда жогорку адеп ахлактык ченемдерди калыптандырууга милдеттүү деп турат. Бул үчүнчү немеси, талабы. Жүрүм турумунда дейт ошол мугалим өзүнүн жүрүм турумунда жогорку адеп ахлакты ченемдерди калыптандырыш керек да. Мындай окуучулардын көз карашында булар кийими, басканы, турганы, тамак ичкени, башкалар менен сүйлөшкөнү, бирөөгө кайрылганы, бирөөгө жооп бергени, адам кабыл кылганы, билим берүү неме кылып атканда, бул окуучулардын астында жогорку адеп ахлактык бир көрсөткүчтү булар көрсөтүш керек экен, калыптандырыш керек экен мектеп окуучуларына. Бирок бизде мен моюна деле коюп бере алам, далелдер деле бар, бизде видеолор, аудиолор, диктофондор бар, арыздар деле бар. Бизде бул милдетти аткарбай атат да. Адеп ахлак жөнүндө сөз деле жок да. Эми анча-мынча мектепте биз көрдүк, мектептин директорлорунун кызматкерлерин көрдүк. Чындап эле жогорку адеп ахлакта көрдүк, андайлар бар экен, бирок саналуу эле да.
Эми 4-чү талабы бул билим берүү жөнүндө мыйзамдын 29-беренесинде 4-чү талап. Ошо мугалимдерге, педагогторго болгон талап да. Өзүнүн кесиптик деңгээлин дайыма өркүндөтүүгө жана квалификациясын кеминде 5 жылда бир жолу жогорулатууга дейт. Эми булар кесиптик деңгээлин эми көрүп жатабыз да. Бунча кесип деңгээли мындай жок деп эле көрүнөт мага. Кесип деңгээли жок деп эле мен билем да. Эми 6-чы талап бул 29-беренеде 6-чы талап. Бул өтө маанилүү жер, ошо өтө көңүл буруңуздар. Балдарга карата эмоциялык, психикалык, дене бою зомбулугун колдонууга жол бербөөгө деп турат. Мындай жакшы көңүл буруңуздар. Балдарга карата эмоциялык, психикалык, дене бою зомбулугун колдонууга жол бербегиле деп. Бул деген сөз берде өзүңө зомбулук көрсөтпөгүлө деген жок. Ошондой бир зомбулук болсо, мисалы улуу класстын окуучусу, төмөн класстын окуучусуна ошондой зомбулук көрсөтүп атса, эмоциялык, психикалык бир кысым көрсөтүп атса, ошого жол бербегиле деп. Бул жерде тескери болот атпайбы? Бул жерде ошол мектеп директорлору өздөрү зомбулук көрсөтүп атат. Эмоциялык жактан дагы, психикалык жактан дагы, дене боюна дагы зомбулук көрсөтүп атпайбы? Менде бир учур болгон, ошол Сузак районунда бир мектепте соцпедагог. Буну психолог деп да коюшат, мектептеги психолог деп коюшат да. Бул ошол бир окуучу кызды жанагы немеден тепкичтен басып баратса, кол менен шарфын кармап калып, жолун кармап калып туруп, кызып, муутуп, сен дагы деле жолуңан келдиңби деп, дене боюна да зулумдук көрсөтүп атпайбы булчу? Эми жанагыда мурун айтып кеткендей, жана классташтардын көзүнчө сен дагы келип алдыңбы сөлбүрөп, ошол жолуң менен, анан тиги бу, анан силер анан көйүп кеттиңер, анан мен сага уруксат берсем дагы көйүп кетесиңер деп өзүнүн эмоциялык, психикалык зомбулукка өздөрү зомбулук көрсөтүп жатпайбы? Демек, булар билим берүү жөнүндө мыйзам 29-беренесин көрсөтүлгөн ошол жанагы 6 талап болсо, ошонун баарын бузуп атышат да. Мектеп директорлору мамлекеттик кызматкер болуп саналышат да. Анан мамлекеттик кызматкерлердин этикасы бар да. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 19 август 2016 жылдан номер 43 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын кодекси бар. Ошол кодексинен мен бир сыра терип санап чыктык. 4-чү, 5-чи, 6-чы, 9-чы, 16-чы, 27-чи, 31-чи, 38-чи, 39-чы, 40-чы, 44-чү, 50-чи, 51-чи пункттарында ошол мамлекеттик кызматкер, биздин учурда бул мектеп директорлору, мугалимдер, соцпедагогдор, билим берүү бөлүм башчылары, ошол эле билим берүү министрлигинин кызматкерлери кирип кетет. Ушуларды ушундай бир аларга талаптар коюлган экен. Азыр мен мындай санап кетем. Этика кодексинде кызматчылар үчүн этика ченемдери төмөндөгүдөй максаттарга белгиленет. Кызматчылардын аң сезимине, коомго жана мамлекетке кызмат кылуунун жогорку акылак адептүү принциптерин калыптандырууга булар милдеттүү. Башкача айтканда, булар эл арасында, окуучулар арасында, ата-энелер арасында, бул мынага мисал үчүн мектептин директору, мугалимдери мамлекеттик кызмат кылуунун жогорку акылак адептүү принциптерин калыптандырыш керек экен да, мындайча айткандачы. Бирок анын бир пысы да жок да. Анан булардын экинчи берде милдети жарандардын кызматчыларга болгон ишенимин чыңдоо деп турат. Жарандардын ошо мектеп директорлоруна болгон ишенимин чыңдаш керек экен да булар. Бирок чыңдабай эле кайра жек көрүү, мындай наразылыктарды пайда кылып атышат да, негизичи. Анан үчүнчүсү кыскартып эле айтайын. Бул мамлекет анан үчүнчү талабы бул бийликтин, мамлекеттик бийликтин кадыр баркын жогорулатуу болуп турат да. Эми бирок бизде тескерисинче болот атпайбы? Мектеп директору мындай болот атса, ата-энеси келип жалдыраса, жок мен каршымын, жок андай деп неме кылып атса, анан ата-эненин арасында наразы болсо, алар мектеп директоруна наразы болот, бийликке да наразы болот да. Анан эл бийликке ишенбейт деген сөздөр каяктан келип чыгат? Ушундай түшүнүктөр. Ушул катардагы кызматкерлерден да ошо эл арасында бийликке болгон түшүнбөстүк, наразылыктарды ушул мектептин директорлору, ушуга сыяктуу башка бир мамлекеттик бир кызматкерлер
ошол элдин арасындагы наразылыкты, ишенбестикти ошолор жаратат, ошолор калыптандырат. Себеби бетме бет эл менен ошолор иштешет да. Мыйзамдарда жолукка тыюу салынбайт деп атпайбы. Демек булар өздөрүнүн жанагы кемчиликтеринин себебинен ушундай бийликтин кадыр баркында түшүрүп жатышат да. Ошондой эле ушул эле биз этика кодексинен биз мындай кененирээк айтып кетүүнү чечип жатабыз. Себеби дерлик бардык мектеп кызматкерлери этиканы билбейт экен, ээсин да билбейт экен да. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Ошол эле 5-чи пунктунда жазылып турат да, кызматчылар дейт ошол этика принциптерин төмөнкүлөр болуп саналат дейт. Ошол этиканын мындай талаптарына төмөнкүлөр киреткенде чынчыл жана ак ниеттүү болуш керек экен. Чынчыл эмес, мыйзамда уруксат берип атат, бирок алар уруксат бербей атат. Чынчыл эмес, ак ниеттүү эмес. Булардын ниети ак эмес экен да. Мыйзам тыюу салбайтса, анан өздөрү тыюу салатса, себептерин айта албаса, жок эле себептер айтса, демек бул ак ниет эмес да булчу. Анан жүрүм турумда жөнөкөйлүүлүгү жана токтоолугу дейт. Мына бул мектеп директорлорунун, мектеп мугалимдеринин, соц педагогдордун бул этика принциптери жөнүндө сөз болуп жатат. Жүрүм турумда жөнөкөйлүү болот абы? Жок. Жана айткандай эле мектеп окуучуларына жөнөкөйлүүлүк, токтоолук жөнүндө сөз да жок. Бир залым катары эле, мындай бир кылмышкер катары эле мамиле жасашат да. Андай эле фактылар көп. Кызматтык милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүгү, жоопкерчиликтүүлүгү жана кесипкөйлүүлүгү. Жок, андай нерсени көрбөй жатабыз. Этика ченемдерин бузуу фактыларына карата келишпөөчүлүгү дейт. Мынакей, эгер этика ченемдери бузулуп жатса, булар ага жол бербеш керек экен. Бирок өздөрү бузуп атпайбы, өздөрү одоно түрдө бузуп атпайбы. Эми 9-чу пунктун айтып кетели, ошол мамлекеттик кызматкерлер дейт. Ошо кызмат өтөөдө төмөнкүлөргө милдеттүү дейт. Мен буларга токтолуп жатканым өтө маанилүү, себеби булар ошол мектеп кызматкерлери билбеген үчүн буну айтууга, кайталоого биз мажбурбуз да. Кыргыз Республикасынын конституциясын, укуктук жана эл аралык укуктун ченемдерин жетекчилик алуу дейт. Алууга милдеттүү экен да. Эми бизде мектеп директорлору, жолукка каршы чыккан мектеп директорлору, мугалимдер конституцияны билбейт деле, аны бир жетекчилик алышкан жок, кодекстерди, билим берүү мыйзамдарын, педагогиялык этиканы жетекчилик алышкан деле жок, аны алууга ою деле жок алардынчы. Өзүнүн үйүндө эле жүргөндөй эле мындай өзүн карманышат да. Эч кандай мындай нерсе жок, биз көрбөй атабыз. Экинчиси дейт, ошол кызматтык милдеттерин ак ниет аткарууга, аларды жогорку кесиптик деңгээлде аткарууга умтулууга дейт. Биз андай умтулууну андай деле көрбөй атабыз. Ошол жана жолукка каршы чыккан мектеп кызматкерлери жөнүндө сөз болуп жатат да. Алар умтулбай эле тескерисинче аракет этет да. Кайра тескерисинче жанагы өтө мындай байыркы заман деп коебузбу, жана таш доор деп коебузбу, ошол феодалдык доор деп коебузбу, кул элөөчүлүк доор деп коебузбу, ошол доорго барып аткан сайт да. Бул сөздөрдү биз жөн айткан жокпуз, биз көргөн, уккан үчүн, билген үчүн айтабыз. Балким кээ бир адамдар үчүн бул мындай таң калыштуу болушу мүмкүн. Анан ошол мамлекет кызматкер дагы төмөнкү милдеттүү экен. Адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин сактоого милдеттүү дейт. Жарандарга жана кызмат адамдарына кайрылууда ийкемдүү жана көңүл буруу сапаттарын көрсөтүүгө дейт, милдеттүү дейт. Адамдардын укуктары жөнүндө жана эркиндиктерин сакташка милдеттүү экен буларчы. Мектеп директорлору, мектеп мугалимдери, билим берүү бөлүм башчылары. Бирок булар сактай турган ойлорун мен көрбөдүм. Биз канча арызданып бардык, билим берүү бөлүм, райондук, шаардык билим берүү бөлүм башчыларына бардык, кабинеттерине кирдик. Ал жерде биз адамдардын укуктары жөнүндө бир уусун да көргөн жокпуз. Кайра ошо мектеп директорлорунун ошол жанагы мыйзамды билбеген, ошол жанагы этика дегенди ээсин да билбеген ошол кызматкерлерди кайра жаап жашырып, айыбын жашырганы, кайра тескерисинче ата энелерге, мектеп окуучуларына кайра күнөөнү ошол жакка артууга, ошол жакка мындай бурууга аракет кылгандарын көрдүк да. Жок, мына мыйзам талаптары ушундай экен. Кийинкиси кызматтык ыйгарым укуктардын алка катарынан чыкпоо дейт. Мынакей кызматта функционалдык милдеттерин эмне көрсөтүлсө ошондон чыкпаш керек. Бүт мына эмнени гана айтып кетпейин, мен мыйзам талаптарын айтпайын, бүт баары бузулуп жатат да. Мына мен буну атайын айтып жатам, мен ата энелер уксун, мектеп мугалимдери эмнеге милдеттүү. Анан ошол эле мектеп кызматкерлери уксун, ошон үчүн айтып жатабыз да. Жеке жана партиялык кызыкчылыктардын коомдук жана мамлекеттин кызыкчылыктарынан жогору турушуна жол бербөөгө. Эми бул жерде жазылып турат да, жеке кызыкчылыктарын дейт,
Бул жана мамлекеттин жана мыйзамдын талаптарын жогору койбош керек дейт. Бирок ушул жерде ушул пункттун бузулушун көрүп жатабыз. Ошол жана мектеп мугалимдери, директорлору өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн гана жолукка каршы чыгып жатышпайбы? Аларга билим берүү министрлигинен эч ким айтпайт жолукка каршы чык деп, мыйзамдар эч кандай талапта жок. Демек булар жеке кызыкчылыгы, жеке көз карашы, жеке бир көрө албастык, жеке ичтардык болобу билбейм. Ошол жеке кызыкчылыктарын булар өзүнүн кызматынан да жогору коюп атышат да. Бул конституцияны бияка коюп, када салт, ыйман, үрп адат, адамгерчилик дегенди бияка чекеге коюп эле өздөрү бир кинолордон, бир каяктагы бир батыш фильмдеринен көрүп алган жанагындай бир пайда болгон калыптанган көз караштарын, жеке кызыкчылыктарын алдыңкы орунга коюп туруп, анан жеке өзүнө жакпаган үчүн гана, жеке өзүнө гана жакпайт ал, жеке өзүнө жакпаган үчүн гана ошол мектеп окуучуларын кысымга алып жатат. Андайлар өтө көп, өтө көп. Жолугун чечип берген учурлар да өтө көп. Ошол жана чыдабай мектептин директорлорун бир ошол бир аймактын бир губернатор сыяктуу көргөндөр да бар да, ата-энелерчи. Ошол эле мамлекеттин кадыр баркын көтөрүүгө аракеттенүүгө деген жер бар экен, талап бар экен. Кандай мамлекеттин кадыр баркын көтөрбөй да түшүрүп жатат кайра тескерисинче өтө төмөн түшүрүп жатышат. Эми кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо дейт, ошону токтоосуз түрдө тийиштүү органдарга маалымдоого милдеттүү дейт. Каякта маалымдайт? Өздөрү баш болуп туруп, мектептин директору болуп туруп, 500 адам, 1000 адам окуган мектептин келеген мектептин директору, соцпедагог, психолог болуп туруп, өздөрү лично, непосредственно, бетме-бет, түзмө-түз өздөрү бузуп атса, анан каякта маалымдайт алар? Эч кандай маалымдайт. Мынакей, биз азыр мамлекет кызматкерлеринин этикалык принциптери, милдеттери жөнүндө, милдеттери, түзмө-түз милдеттерин мен силерге айтып кеттим. Ар бирин айттым, ошону ар бирин бузуп атышат да. Ар бирин бузуп атышат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 9 январь 2001 жылдан номер 11 жарлыгы указы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасынын негиздери жөнүндө жобо бар. Ошонун 4, 5, 7 пункттарында дагы дал ушул эле айтып кеткен этикалык талаптар көрсөтүлгөн. Эми мен жанагы жолукка каршы чыккан мектептин директорлору ушул мамлекет кызматкеринин этикаларын бузгандыгын ушулардан эле мына ачык айкын эле көрсөк болот да. Билим берүү тармагындагы кодулоого, башкача айтканда дискриминацияга каршы күрөшүү жөнүндө бүткүл дүйнөлүк конвенциясы бар. Ал конвенция Кыргыз Республикасы тарабынан, ошол жогорку кеңеш тарабынан 95 жылы 8 июнда жана 95 жылы 10 июнда ошол өздөрүнүн токтоо менен кошулган ошол конвенцияга. Башкача айтканда биздин Кыргыз Республикасы ошол конвенцияга кошулганбыз да. Ал жерде жазылып турат. Ошол улутуна, түсүнө, жынысына, дин тутуусуна, саясий көз карашына жана башка бир ошол жана бир нерселерине карата дейт. Билим алуу тармагында чектөө же өзгөчөлөө же жыйынтыгында билим алуудагы теңдикти бузууга тыюу салынат дейт. Башкача айтканда эл аралык уюмдардагы ошол билим берүү мындай диний тутумуна карата ошол жана билим алууда бир кичинекей мындай бир чектөө же тоскоолдук мындай бөгөт койбошубуз керек экен, тыюу салынат да. Эл аралык уюмдарда буну колго алып жатышат да. Мындай айтканда мусулман эмес өлкөлөр дейбизби, мисалы үчүн бир уюмдар дейбизби, мисалы үчүн да. Ошол кимди назарда тутсак, алар ошол жанагы өзүнүн жолугу менен келе берсин деп атат. Биздин өзүбүздүн мусулман эжелерибиз, мусулман директорлорубуз өздөрү мындай өзүнүн жанагы ошол жана дин тутуусуна ушундай кысым жасап жатышат. Эми биз жогоруда айтып кеттик да, мыйзам талаптарын айтып кеттик. Ошо мыйзамдарда жолук боюнча кандай эмне каралган, эмне маселелер каралган. Анан ошол жана мамлекет кызматкерлеринин милдеттерин айтып кеттик, этикаларын айтып кеттик, ошо мектеп директорлорунун. Эми ошол көрүп атабыз да, мындай ачык эле көрүнүп турат да, бул ошол жанагы мектептин директорлору жолукка каршы чыккан учурда кандай гана түрдө, кандай гана бир ыкмада каршы чыкпасын, сөз мененби, көз мененби, ишарат мененби, мындай жосо мындай деп бир ишарат кылабы, айырмасы жок, же бир кат жүзүндө SMS аркылуу же башкача бир ыкма же бирөө аркылуу айтып береби, же бир күчүдө айтабы, айырмасы жок. Ошол билим алууга байланыштуу айтса, бир мисалы ошол жолукка каршы ошо жолуңун келбесин, кызың жолуң чечип келсин, анан мынтип келсин, жолуң кичине берин ачып келсин деп айтса, одоно түрдө айтабы, сылык айтабы, айырмасы жок. Кандай жоопкерчилик каралган? Бул эмгек кодексин эле биз эске алайлы. Мисалы эмгек кодексинде 2 статья бар, 83 статья бар. Бул эмгек келишимин бузуу жөнүндө. Анан 2 статья
Бул 381 статья. 381. Ошол эки статья негизинде ошол мектеп директорлорун, мектеп мугалимдерин, соцпедагогдор, психологдорду, балким билим берүү бөлүм башчысын, балким ошол педагог деп эсептейбиз, ошону жумуштан алууга толук мындай негиз бар. 83 статьясында бир нече жерин жазылган. 83 статьясында бир кайталап кетели. Аныкталбаган мөөнөткө түзүлгөн эмгек келишими, ошондой эле мөөнөттүү эмгек келишими анын колдонуш мөөнөтү бүткөнгө чейин иш берүүчү тарабынан төмөнкүдөй учурларда бузулушу мүмкүн. Башка айтқанда, бул трудовой договор деп коет, контракт деп коет. Ошол досрочно деп коет, расторжение мөөнөтүнө чейин бузулушу мүмкүн. Кандай учурларда төмөнкү учурда бузулушу мүмкүн дейт. Ошо азыркы биздин маселебиз учурубузда жолукка байланыштуу ошол жерлерин гана айтып кетейин. 3-чү пунктунда жазылып жатат. Кызматкер дейт, төмөнкүлөрдөн улам ээлеген кызматына же аткарган ишине дал келбеген учурларда дейт. А бирок биз көрүп жатабыз да, качан кызматкер өзүнүн отурган кызмат ордуна дал келбейт. Эгер ал мыйзамын билбесе, ошол жерге адеп акылактык, билим деңгээли, ошол этика жактары менен дал келбесе, биз көрүп атабыз, ал жерде мектептин директору деп крест жазылып турат, бирок отурган жерде бир кандай десем, бир базардагыдай, мал базардагыдай, бир ушундай бир көчөдөгү бир аял сыяктуу мамиле кылып атса, чечонун жолунда сөлбүрөтүк деп атса, көрүп атабыз да, дал келбейт экенин көрүп атабыз да, мыйзамдарды билбейт экенин дал көрүп атабыз туурабы? Этикаларды билбейт, мыйзамдарды билбейт. Демек, ал жерде отурууга эч мындай ылайыктуу эмес да. Демек, дал келбеген учурларда деп турат. Мынакей бир иштен айдоого биринчи неме бар, негиз. Экинчи негиз. Кызматкер эмгек милдеттерин төмөнкүдөй бир жол одону бузса дейт. Бир жол одону бузса дейт. Бул ошол кызматкердин дейт, ошол уставтарында, тартип жөнүндө жоболорунда бир эрежелер көрсөтүлгөн болсо, жана айтып кеткендей, жана этика принциптери, милдеттерин бузган болсо дейт, жумуштан алыныш керек дейт. Мынакей экинчи негиз. Үчүнчүсү, ошол бул эмгек кодексинин 83-чү беренесинде жазылган үчүнчү неме негиз. Бул 8-чи пунктунда турат. Тарбиялоо иш милдетин аткарган кызматкер бул ишти улантууга туура келбеген моралга жат иштерди жасаса дейт. Мынакей ачыктан ачык, мынакей бир негиз. Ошол негизди колдонуп, ошол мектеп директору болобу, жумуштан кетирүүгө жөн эле мындай кетирсе болот да, жөн эле. Орусча айтканда спокойно дегендей. Мынакей караңыздар, тарбиялоо иш милдеттерин аткарган кызматкер дейт. Мектептин мугалимдери булар тарбиялоо иш милдет аткарган кызматкерлер болуп саналат. Эми ошол жанагы ошондой бир копол сөз айтса, одоно сөз айтса, аны болгон диктофонго жазып коюлу милдет жетиштүү. Же болбосо видеого тартып койсо, же болбосо бир-эки күбөнүн түшүнүк каты менен эле ал нерсе тасталат оңой эле. Ал азыр мектептерде видео камералар деле бар. Бул оңой эле да, bunча буну ал мектептин мугалимдери албетте мен андай кылган жокмун дейт, бирок аны далилдеп койуш оңой эле. Бизде көп окуучу кыздар, ана мектеп ата-энелер диктофон жазгандарын бизге жөнөтүшөт, көрсөтүшөт. Анан ошо балким ошону түшүнбөй кээ бир мектептерде телефондору менен киргизбейт экен да. Коркушат да себеби. Ушул эле 83-чү берененин 11-чи пунктунда турат. Ошол бир уюмдун, бир ишкананын жетекчиси, анын орун басарлары өздөрүнүн эмгек милдеттерин бир жол одону бузса дейт. Бул мектеп жетекчилер жөнүндө сөз болот. Бир жол эмес, бузуп атпайбы? Ошо жана жогоруда айтып кеткендей эле жолукка каршы чыккан жана канча мыйзам бузулат санап кеттик. 12-чи пунктта деле турат. Ушул кодексте жана башка мыйзамдарда белгиленген башка учурларда дейт. Мыйзамдарда белгиленген учурлар санап кеттик жогоруда. Эми дагы бир ушул 12-чи пунктта турат. Кызыкчылыктардын кагылышуусунун бир тарабы болуп эсептелген адам тарабынан аны алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлмөгөндө дейт. Эми караңыздар, кызыкчылыктар кагылышып атат мектепте. Бирөөсү мектеп окуучусу же ата-энеси жолук менен сабакка келем деп атат. Мектептеги неме болсо, кызматкер же соцпедагог келбей деп атат. Экөө кызыкчылыктар кагылышып атабы? Бул жерде албетте мектептеги кызматкер күнөөлүү. Ошону алдын алуу же болбосо жөнгө салууга чараларды көрүлбөсө дейт. Ошол мектептин кызматкери, директор жумуштан кетиш керек деп атат да, бул жерде 83-чү беренеде. Дагы мектептин директорун жолукка каршы чыккан үчүн кетириш негизи мындай негиздер бар да, болгону буну ата-энелер билбейт, юристтер каралбайт, тийиштүү жактарга кой, анан эртең мен капа болот деп ушундай неме кылышат. Негизи ушул санап кеткен 83-чү беренеде
канча 5-6 негиздер көрсөтүп кеттик. Ошол эми ушул эле эмгек кодексинин 381 статьясы бар. Муну өтө жакшы көңүл буруп жаттап алыңыздар. Бул биздин жолукка байланыштуу болгон темага өтө байланыштуу статья. Ушул статья жазылып турат да. Бул статьянын аталышы мындай да: педагогикалык кызматкери менен эмгек келишимин бузуу үчүн кошумча негиздер дейт. Көрдүңүздөрбү? Берки 83 беренеде мамлекет кызматкерлерге тиешелүү негиздер айтылып кетсе, мен ал жерде жүргөн жолукка гана байланыштуу жерлерин айттым, анан башка да негиздер көп ал жерде. Башка негиздерге мисалы үчүн ошол мектепке 3 саат бою сабакка ишке келбей койсо, мисалы үчүн да, себеби жок. Мисалы ошого да иштен кетирип салса болот. Же болбосо мас абалда келсе, мисалы үчүн, алар эми жолукка азырынча тиешеси жок. Ошол эмгек кодексинин 381 беренесинде айтылып турат. Ушул кодекс жана башка мыйзамдар менен каралган негиздерден тышкары билим берүү уюмунун педагогикалык кызматкери менен эмгек келишими төмөнкү учурларда токтолушу мүмкүн дейт. Башка айтканда, педагогикалык милдеттер аткарган ошол мектеп кызматкери, директору, соц педагог менен төмөнкү учурларда жумуштан кетирет деп турат да. Биринчиси, билим берүү уюму уставын 1 жылдын ичинде кайталап одоно бузганда дейт. Уставды бузуп атпайбы? Ачык эле уставды бузуп атпай, жана этиканы сактабай атат, адеп аклак сактабай атат, мектептин жана кадыр баркын көтөрбөй атат, билим адеп аклакты калыптандырбай атат. Санап кеттик, ошончо негиздер санап кеттик. Мына бир экинчисинде турат: окуучуга, тарбиялануучуга карата күч колдонуп же психикалык зомбулук көрсөтүшүнө байланышкан тарбиялоо усулдарын анын ичинде бир жолу бузса дейт да. Мынакей эмгек кодексинин 381 статьясында 2 негиз көрсөтүлүп турат. Ошо 2 негиз менен мектеп жолукка каршы чыккан мектептин директорун, соц педагогту психолог деп коет. Анан ал психологдун псы да жок өзүчү. Ошол жанагы мектеп мугалимдерин, класс жетекчиси айырмасы жок, физрук болобу, ошол жерде пол жууган эже болобу, мисалы үчүн, айырмасы жок, кароолчусу болобу, айырмасы жок. Ошол мамлекет кызматкери болсо эле болду. Балким бир ишкананын жетекчиси да болушу мүмкүн, мисалы үчүн да. Ошол жолукка каршы болушу мүмкүн. Ушул беренелер менен 83 жана 381 берене менен жумуштан кетирүүгө толук мүмкүн болгону буга ата-энелер барбайт, юристтер кайрылбайт. Эми болгону ошол жанагы ошол көрүнүштөрдү диктофонго жазып калыш керек да, ошол эле. Ошондой эле башкача жоопкерчиликтер да каралган. Мисалы үчүн, могу жаңы 2017 жылы кабыл кылынган жоруктар жөнүндө кодекс бар да, жоруктар жөнүндө. Орусча проступка деп коет. 84 беренесинде жазылган да. Абийир жана дин тутуу эркиндиги укугун жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылгандыгы үчүн 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин айыппул салынат деп жазылган. Демек, бир мектептин директору же бир кызматкер болобу, айырмасы жок. Бул жерде мектептин директору эмес, башка кызматкерлерге да тиешелүү экен бердичи. Мисалы, бир ишканада сиз жумуш иштейсиз, жолукчансыз, же мектепке практикага келдиңиз, туткан динине же башка ишенимдерине жараша билим алуу укуктары тикелей же болбосо кыйыр чектелген үчүн дейт, 2,5 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына же 220 000 сомго чейин, 220 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыппул салынууга дейт. Же болбосо 2 жылга чейин мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунун ажыратуу менен, же анысы жок эле 2,5 жылга чейин же 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга жазаланат деп турат. Бул жазык кодексинин 185 беренеси, жаттап алыңыздар. Эгер кайсы бир мектептин директору жолукка каршы чыкса, жолуңду давай чечип кел, теги сөлбөрөп жүрбө берде десе, сиздин диний болгон тутумуңузга ушинтип каршы чыкса, анда жазык кодексинин 185 беренесине ылайык бул мектептин директору же кызматкери 2,5 жылдан 3 жылга чейин түзөтүү жумуштарына тартылат экен. Болбосо 220 000 сомдон 300 000 сомго чейин айыппул салынат экен. Же болбосо мисалы 2 жылга чейин ошондой мектеп билим берүү тармагында иштебейт деп ошол чектөө ошол укугунун ажыратылат экен, болсо 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат экен да. Болгону бул беренелер бар, болгону колдонушпайт, ата-энелер мындай колдонушпайт да бул беренелерди. Анан бул мектеп директорлору да бул беренелерди билбейт да, билбеген үчүн ошондой ээн баштык кылып жатышат. Эми айтып кеткен эле жазык кодексинин 185 статьясынын сырткары, беренесине сырткары 313 беренеси бар. Жазык кодекс, бул уголовный кодекс. 313 беренесине ылайык диний кастыкты арыздашууну козутууга, ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттери, ошого тете жарандардын диний таандыктыгы боюнча начардыгын пропагандалоо,
ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тарамдарынын жардамы менен жасагандык үчүн дейт 5 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат деп турат. Анакей жазык кодексинин 185 статьясын айттык, эми 313 беренесин айтып атабыз. Мынакей эми элестетиңиз, бир мектептин директору же кызматкери ошол жанагы классташтардын көзүнчө же болбосо ата энелердин чогулушунда бир майрамда, марекеде, бир жерде чогулуштарды айтышы мүмкүн да. Анан о паланча ушинтип сөлбүрөп, пөлбүрөп келип алыптыр, ваххабист, террорист, анан жүдөп келип алыптыр, шөлбүрөп, булар андай артка караңгы, булар Сирияга кетип калат деп динди жаман көрсөтүп, дин кармангандарды бир начарлап, ошол жанагы дин тутунгандар менен дин тутунбаган ортосунда ажырымды пайда кылып, кастыкты пайда кылып атпайбы турап? Ооба, ошондой да, чындабы ошондой. Булар карасаң өтө эле көп кетти деп ата энелер дагы теги директордун деги кошоматчылык кылып ошо сөзүнө кошулат да, ортодо ажырым пайда болуп жатат. Кастык пайда болуп жатат. Өткөндө айткан мектептин директору ушундай деп, мына көрсөң, мына өткөндө мектептин директору айтты го деп, уже элдин арасында жанагындай ажырым, кастык пайда болду да. Ушуну мектептин директору дейбизби же бир башка билим берүү бөлүм башчысы дейбизби, ушу сөздү колдонуп, ушул алып келип атпайбы? Бул 5 жылдан 10 жылга чейин эркинден ажыратылууга жатат экен да. Болгону бул беренелер мурунтан эле бар ошол. Болгону буну ишке ашырбайбыз да бизчи. Эми жогоруда айтып кеттим, Конституция, билим берүү мыйзамы, кодекстери, дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдар, мамлекет кызматкерлеринин этикасы, нормалары, педагогикалык ченемдин этикасы жөнүндө бүт баарын айтып кеттик. Ошол жерде бир жеринде да жолук жөнүндө сөз жок. Уставдар жөнүндө айтып кеттик, өкмөттүн токтомдору жөнүндө айтып кеттик. Эми баарын билдик. Эми бул мамлекет кызматкери, мектеп директорлоруна бул керек да, алар буну колдонуп жашоосунда. Ата энелер билбейт, билбеши мүмкүн, түшүнбөшү мүмкүн, айткан сөздөрүн унутуп калышы мүмкүн, мисалы үчүн да. Анан мен бүгүн айттым, эртең бул кодекстерди унутуп калып, эмне эле тиги бул эле унутуп калышы мүмкүн. Ошого ата энелерге мен төмөндөгүдөй сунуш айтат болчумун. Ошол жанагы эгер сиздин кызыңыздын 1-класс болуу айырмасы жок, 0 класс болуу, бала бакча болуу айырмасы жок, же жогорку окуу жайда окууу мисалы үчүн айырмасы жок. Ошол сабакка жолукчан баруусуна мектептеги кызматкер болобу, жогорку жанагы университет, институттагы эжекелер каршы болуп жатабы, кандай чара колдонсок болот? Кантип биз ошол жана дин тутуу эркиндигибизди сактап калсак болот, жолугу сактап калсак болот, сакалыбызды мисалы үчүн айтайлы сактап калсак болот, кантип? Эми бул жанагы жолукка каршы чыгып жаткан мектеп кызматкерлери, мамлекет кызматкерлери, аларга акыл үйрөтүүнүн уже кажети жок да, алар уже 40-ка чыгып калган, 50-ге чыгып калган. Аларга акыл насаат айтсаң, динди айтсаң, кыямат айтсаң, же конституцияны айтсаң деле алар тоготпойт. 90% учурларда тоготпойт. Биз аны иш жүзүндө көрдүк. Прокуратурага барып, прокуратура кызматкерлерине Алла таала ыраазы болсун. Алар өтө жакшы иштер алып бара атышат, мындай мыйзамды сакталуусу боюнча. Прокуратуранын астына келгенде гана мындай кичине сүрдөнүп, мен ушундай дебедим эле, мен антип айтып каршы чыкпадым эле, майлем келе берсин деп ошол жерде гана бир аз коркушат. А так негизи ата энелерден коркпойт, конституцияны уруу ойнобойт, юристтерди, адвокаттарды деле анча тогото бербейт. Каада салт менен, ыйман менен деле мындай көп деле чатагы жок чын-чынына келгенде. Өздөрүнүн уставтарын деле неме билбегенден кийин бирок кантип чара көрөбүз? Алар бир чара көрүш керек да. Алардын аң сезимин өзгөртө албайбыз. Кантип? Демек аларга ушу жаза чарасын колдонуш керек. Биз тажрыйбада көрдүк. Ошол жанагы тийиштүү жактарга жазып, прокуратура, билим берүү министрлиги ошол жактарга жазып, ызычы кылып, анан ошондой бир аз мындай ушундай чаралар көргөндө гана бир аз коркуп, анда дагы сыртынан эле мындай коркуп токтоп калган да, ичинен кийин деле ушу жаздыңарбы анан деп кийин ата энелер кайрап жүргөндө болгон да. Ошон үчүн аларды аябаш керек, аларды жазалаш керек, мыйзам чегинде жазалаш керек. Эми бирок жазалоодо бир кемчиликтер бар да. Мисалы үчүн көбүнчө арыз жазганда мектептин директорлору өзгөрүп кетет. Кадимкидей мындай жанагындай хамелеонду кайсы жаныбар туура колдонсо болот, өзгөрүп эле кетет. Прокуратура келгенде жанагы түшүнүк кат жазып атканда мен андай айткан жок элем, мен каршы чыккан жокмун, келе бер деп айттым го деп анан чара колдонулбай калат дагы. Ошол эле жанагы мыйзамды билбеген, адамдын аброй, намысты мындай кызыктырбаган, уруу ойнобогон ошондой мамлекет кызматкерлер дагы деле ошо жүрөт. Ошол жерде анан кийин бир жылдан баары унутулуп калгандан кайра эле ошол маселени козгойт. Андай тажрыйбада болгон. Биз жөн айткан жокпуз, асмандан алган жокпуз. Ошого менин конкреттүү сунуштарым бар ата энелерге. Сиз билесиз, алдын ала бүгүн же эртең барганыңызда, бир чогулушта же сабакка барганыңызда жолук жөнүндө сөз болот. Мектеп класс жетекчи же болсо кароолчу дейбизби же бир ким сөз болот. Жолук жөнүндө сөз болобу? Сиз колдон келсе, мүмкүн болсо өзүңүз ата эне болсоңуз, кызыңыз менен барыңыз. Же болбосо эгер сиз мектеп окуучусу болсоңуз,
телефонду диктофон жандырыңыз дагы мектепке кирер замат. Же болбосо мугалимдин кабинетине, директордун кабинетине кирер замат диктофон жандырыңыз. Чөнтөгүңүзгө салып алыңыз, же колуңузга кармап алыңыз, же видеого тартыңыз. Билдирбей тартасызбы, билдирип тартасызбы, анын эч немеси жок, мындай айырмасы жок. Же болбосо жанында шериңизге кошунаңыз болобу, же чогуу окуган кыз болобу, уул болобу, болобу, айырмасы жок. Ошого сен диктофонго тартып тур, жазып тур, мен киремин, сен жанымда туруп турасың, жазасың деп сөзсүз түрдө диктофонго жазгыла. Алдын ала жандырып баргыла. Силер барасыңар, жакшы ойдо барасыңар, анан күтүлбөгөн жерден жана жолукчунун сөзү болуп кетет, анан жана мектептин директору же кызматкери жолукчунун айткан ыплас сөздөрүн, жанагындай одону копол сөздөрүн жаза албай каласыңар да. Анан эртең арыз жазганда ал чара колдонулбай калат. Анан кайра эле жүрөт, ошо мектепте ылайыктуу эмес, ошол жерде отурганы ылайыктуу эмес адам ошол дагы 1-2 жыл иштей берет дагы 1-2 ата-энелерге ошентип зулумдук кылат. Бул биринчи сунуш. Сөзсүз түрдө диктофонго жаздыргыла, сөзсүз түрдө диктофон видеого тарткыла. Ачык эле барып эле мынакей сенби жанагы сизби жанагы жолукка каршы чыккан мынакей мен видеого тартып элем деп телефонду аласыз дагы мынтип эле сизби жанагы ата-эне жана жолукка каршы чыккан сиз ушу мен кызым жолукчан келүүсүнө каршы болапсыз го. Ошого чынбы ошол сөзүңүз? Сиз кагаз жүзүндө бир сурасак бербей айтасыз. Өткөнү чалсам жооп бербедиңиз. Айтыңызчы, жооп бериңизчи деп эле айткыла ачык эле. Телефонуңузду колуңуздан жуулап алган эч кимдин акысы жок. Сиз ата-эне катары мектеп бул коомдук жай. Буга кире бересиз. Ошо жанагы телефон көтөрүлүп кире бересиз. Анан айтыңызчы, сизби эмне дейсем, жооп бериңизчи деп эле видеого тартасыз. Ошол жерде сүрдүнөт, сөз түрдө сүрдүнөт. 80-90% ошол мамлекет кызматкерлери сүрдүнөт. Себеби алардын кылган иши туура эмес. Анан бул эмнеге далил катары керек. Эртең сиз юристке кайрыласыз, мага кайрыласыз, башка бирөөгө кайрыласыз, же бир жака арызданганда сиз ошону далилдей албай каласыз дагы. Далилдей албай калганыңыз үчүн жанагы мектептин директору жазаланбай калат. Бул бир. Эми караңыз, сизде диктофонго жаздыңызбы, жазбадыңызбы, балким убакыт өтүп кетти, балким жетишпей калдыңыз. Сөзсүз түрдө арыз жазгыла, сөзсүз түрдө арыз жазгыла. Райондук билим берүү же шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысына киргиле. 2-3 ата-эне болуп баргыла, жалгыз болуп баргыла, юрист менен эристип баргыла, ошол окуучуну алып баргыла. Сөз түрдө арыздангыла. Ушундай паланча мектептин директору же мугалими ошол жолукка каршы чыгып жатат, ошол чара колдонуңуздар деп туруп сөз түрдө арыздангыла. Сөз түрдө, аны эч мындай аяп агыла, эртеси анан түшүнбөстүк болот деп эч ойлобогула. Анан эгер билим берүү бөлүм башчысына киргенде дагы диктофон менен киргиле. Диктофон видео менен киргиле. Жашыруун кыласыңарбы, ачык кыласыңарбы айырмасы жок. Сөз жазгыла, себеби мамлекет кызматкерлер ошондой биз тажрыйбада көрүп жатабыз, соц тармактар көрүп жатасыздар. Диктофон видео болгондо бүт эле мамлекет кызматкерлери коркот да, мындай калыс сүйлөгөнгө аракет кылышат. Эми элде башка чара жок, айла жок. Эмне кылабыз? Ошо мыйзамда тыюу салынбаган бардык ыкмалар менен адамдар өздөрүнүн укуктарын коргоого акысы бар деп жазылган. Мыйзамда тыюу салынбайбы? Диктофон менен кирбегиле деп тыюу салмай, демек мен ошол диктофонду колдонуу менен, видеону колдонуу менен мен укугумду коргогону мен акым бар. Башка ыкмаларды колдонсок болот да, мисалы үчүн. Сөз түрдө диктофон, видео, ооз-эки сөздөргө көңүл бургула. Чогулуштарда сүйлөсө, сөз түрдө диктофон, видеого тартып алыңыздар. Анан сөз түрдө арыздангыла. Прокуратурага же райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына арыздансаңар болот. Анан арыздангандан кийин эч кандай чаралар колдонулбаса, юристке барасыздар. Анан жанагы мен айткандай 83-чү беренеси, жана ЖМК кодексинин 381-чи беренеси, жанагы жазык кодекстер менен балким каматууга, балким кызматтан алууга, балким айып пул салууга 300 миңге чейин, же болбосо балким башкача бир чаралар колдонууга юристтер сөз жардам берет. Бирок сөз түрдө юристтерге кайрылгыла, юристтер туура жазышты, кимге жазышты силерге жолун көрсөтүп берет. Болбосо ошол бактылык формуласы сайтынын ошол жана рубрикасы бар, юристтен кеңеш деген, ошол жерден ошол макалалар бар, ошол жерден арыздын үлгүлөрү бар. Болбосо ошол жанагы бир байланыш, эгер маалыматтар жазылган болсо, эгер ошол жанагы видеонун ылдыйына же бир комментарий жазылган болсо, ошол жерлерге кайрылсаңыздар болот. Кыскасы бир ошол арыздануунун жолдорун өздөрүңөр сөз түрдө тапкыла. Мен ата-энелерге дагы бир акыркы өтүнүчүм бар эле. Бул маселени жөн койбогула. Кой эми мен кызым эми жаш, кийин жол сала берем. Кой эми бул жөн, мен жөн жүрөйүн эми тиги бу деп мындай ак көңүлдүк кылсаңар туура эмес болот. Сиздер башка мектеп окуучуларына силер мындай бир туура эмес таасир берип коюшу мүмкүн. Себеби биз өтө көп угабыз. Мектептин директоруна туруштук бере албай,
айтышуудан каалабай, соттошуудан каалабай ошол жолугун чечирилген балагатка жеткен 5-6 класста, 9 класста, 10 класста окуган кыздар деле жолун чечирилген учурлар көп экен. Анан сиз бир көгөрүп туруп өзөрлүк менен жолуңузду сактап калсаңыз, жолук салынам деген кыздар өтө көп. Ошол сиздин окуяңызды угуп алар карап турушат, ушул эмне болот экен, карап туралычы. Ушул эгер жолугун чечпей калса мен кызым салынам деп карап тургандар бар. Ошон үчүн жолуңуздар чечпеңиздер. Акырына чейин барууңуздар менен өтүнөт болчумун. Анан мектеп директорлорунун жанагы билим берүү бөлүм башчылары, мектеп кызматкерлери, соц педагогдору булар педагог катардагы уже өздөрүн терс көрсөтүшат да. Анан булардын жанагы караңгылык жерлери да бар да. Жана бир кинолордон, батыштын кинолорунан булар динди туура эмес үчүн алышкан дагы. Сен жолук салынган уруксат берсем, коюп кетесиңер. Силерге ошондор коюп кетет мектебинде, мен аны каалабайм дегендер да бар да, нелер бар. Ошого ар ким окууга да жолук салынабы, салынбайбы? Ошого сөз түрдө мындай буну артка кайтпагыла, арыздаңыла. Андай жолукка каршы чыккан мектептин директорлор ал жерде отурууга эч кандай ылайыктуу эмес, жумуштан алыныш керек алар. Эч мындай акысы жок иштегени. Кээ мектеп директорлору, элестетсеңер, мектеп директорлору, соц педагогдор, алар психолог деп айтылат. Анан мугалимдер, класс жетекчилер, ошол жана мектепке жолук салып келген, тыккан сонун салып келген. Ошого сен шөлбүрөгөн эмен дагы кийип келдиң, дагы жолукчан келдиң, өткөндө айттым осага, жүдөбөй, силер көйүп кеттиңер. Сен эми ушуну Сирияга кетип каласыңарбы? Сен эрте турмушка чыккың келди азыртан эле. Сен мынтип жолукчан жүрсөң, сен узун кийинген, шөлбүрөгөн жанында бир давачага турмушка чыгасыңбы? Анан бул караңгылык, анан шөлбүрөбөй, көзүмө көрүнбөй, дагы чыгып кет деп түртүп, жолугун колу менен чечирген учурлар болот экен. Дагы алдыда да айтам, керек болсо муунтуп, ошол кызды окуучу кызды муунтуп, түртүп, өтө жек көрүп, мындай фашизм деп коебузбу, же нацизм деп коебузбу, эмне деп коебузбу, мындай өтө мындай кыскасы мындай чогулуштарда, ата-энелер чогулушунда класс жетекчилери коридордо, көчөдө деле, көчөдө өтсө деле көрсө да айтат экен, сен дагы жолукчан келе алдың деп. Дагы бир мисал айтайын, жакында эле болгон окуя экен. Уктук, бизге айтышты. Онлайн сабак өтүп атса, жана кыздын жолуксан экенин көрүп туруп, сен ушул жолукчан ушу кебетең менен келем деп жатасың мектепке. Сен ушундай келе атасың, ушундай келем деп ойлоп атасыңбы деп жандай бир лөлүлүк немесин көрсөткөн ушундай немелер да болот экен да. Ошондор окуялар өтө көп. Кээ бир окуучу кыздар мектепке барбай коюун ойлошот, ушу башка районго көчүп кетип, башка шаарга көчүп кетип, вообще бир мектеп дегенде бир элестикке бир начар нерселер келе турган, ушу жашоого болгон үмүт үзүлүп кеткен окуучулар да болгон да, алар кайрылышат, бизге андайлар өтө көп. Булар педагог эмес эле, билбейм, бир караңгы инсандар деп айткым келет да. Эми ошондой бир мектепте кызыңызга жолукчан келүүсүнө бирөө жарым каршы чыгып жаткан болсо, кантип арыз жазабыз жана кимге жазабыз? Азыр могу арызга көңүл буруп коесуздар жана ушул арызга окшоштуруп арыз жазсаңыздар болот. Арыздын башында ошол сиз райондо турасызбы же шаарда турасызбы? Ошол райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнө деп жазасыз. Анан ылдыйына эле ошол райондун же шаардын прокуроруна деп жазасыз. Айырмасы жок, биринчи прокурор жазсаңыз да боло берет. Анан өзүңүздүн так дарегиңизди, толук дарегиңизди жазышыңыз керек. Айыл өкмөт, айыл, үйдүн номери жок болсо номери жок деп, анан толук фамилиятыңызды жазасыз, телефон номериңизди жазасыз. Анан башка байланыш маалыматтарды жазып койсоңуз болот. Анан арыз деп жазасыздар. Анан ошол окуяны дароо эле ошол жанагы кызыңыздын жана окуясынан баштайсыз. Кызым Манасбек кызы Айназек, мектептин аталышын жазасыздар. Анан кайсы класста окуйт ошону жазасыздар. Анан сабакка жолукчан, хижапчан келүүсүнө ошол мектептин кызматкерлери каршы чыгып тыюу салып жатышат. Алардын мыйзамсыз аракеттери төмөндөгүчө деп туруп, ошол жерге 1-2, 3, 4, 5 кылып, ошол качан, кайсы числодо, кайсы жылы мектептеби, көчөдөбү, магазиндеби, базардабы, телефондобу, качан, кантип, ким, кандай сөз айтты, кандай аракет жасады,
ошону мындай 1 2 3 деп көрсөтүп кое бересиздер. Барак 3 барак 4 барак болуп кетсе деле эч коркунучу жок. Ар бир кылган сөзү, ар бир айткан сөзү, телефондо сүйлөшкөнү, көчөдө бир жерде кызыңыз токтотуп алып айттыбы, ошонун ар бирин зерикпей жазышыңыздар керек, сөзсүз түрдө жазыңыздар. Мен ушул бир мисал катары эле жазып койдум. Беде 1 2 3 деп эле мисалдар ар кандай болушу мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө кыз элеген кызматын, анан фамилиятын сөзсүз жазгыла. Фамилиясын билбесеңиздер, атын жазып койсоңуздар болот. Анан бул сөздөр жана аракеттер мындай кызыма жана бизге мындай өтө терс бир сезимдер калтырды деп мындай бир ошону көрсөтүп койсоңуздар болот. Себеби көп учурда кыздар жаш болот, анан өтө мындай сезимдерине биз терс таасир тийгизет. Бул педагог тараптан мындай нерсе болбош керек негизи. Анан бул окуялар боюнча мен, кызым, башка күбөлөрдү бизди чакырыңыздар, биз барабыз дегендей бир сөз жазылса жакшы. Себеби көбүнчө ошол бул пайдасы тиет сөзсүз түрдө. Анан ошол конституциянын беренелеринин билим берүү жөнүндө мыйзамдын беренелеринин многу мыйзамды эмгек кодексинин беренелерин сөз жазып коюңуздар сөзсүз түрдө. Себеби кээ бир же көпчүлүк мектеп кызматкерлери, билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, негизи эле мамлекет кызматкерлери бул беренелерди билбеши мүмкүн, эсинен чыгып калышы мүмкүн же кызыкпай жүргөн болушу мүмкүн. Ошого буну жазып койсоңуздар, алар бир сере карайт дагы, мыйзамда ушундай жазылган турбайбы? Биз билбеген турбайбызбы? Карасаң деп, балким бир аз мындай акылына келип калышы мүмкүн. Ошого беренелерди жазып койсоңуздар, бул коркунучтуу беренелер. Бул беренелер менен ошол мектеп кызматкеринин, директорун жумуштан кетирүүгө мындай болот жана 30 000 сом айып пул салганга да болот да. Бул болгону буга акырына чейин барыш керек. Анан ошо акырында жогорудагыларга байланыштуу сиздерден терең суранамын деп туруп, биринчисинде сөзсүз түрдө ошол тийиштүү кызматтык мындай иликтөө, текшерүү иштерин жүргүзүү менен жогоруда аталып кеткен мамлекеттик кызматкер педагогдорду ээлеген кызмат орларынан бошотуңуздарды деп сөзсүз сураңыздар, сөзсүз түрдө. Эми аны жумуштан алып деле койбошу мүмкүн, алып коюш деле мүмкүн, биз билбейбиз алдын ала. Бирок сиздер мындай максималдуу түрдө мындай жазаны сурасаңыздар, бул пайдасы жакшы тиет. Бир аз ошо мектептин директору бир аз ойлонот да, бир аз коркуу сезим пайда болот. Экинчисинде сөзсүз түрдө жоруктар жөнүндө кодексинин 84 беренесине ылайык 30 000 сом өлчөмдө штраф салууңуздарды сөзсүз сурагыла. Штраф салууну сөзсүз сурагыла, экинчи менен сурагыла. Үчүнчүсүндө жазык кодексинин 185 жана 313 беренелер менен кылмыш иш козгоону сурагыла. Сөзсүз түрдө сурагыла. Прокурор ошол беренелер менен ошо кылмышты каттап туруп, анан тийиштүү мисалы немелерге финанс полициясына же райондук ички иштер бөлүмүнө ошол ишти өткөрүп берет. Сөз түрдө. Ушул 3 маселени сөз сураңыздар. Анан акырында арыз эси деп туруп, колуңуздарды коюп, анан фамилияңыздарды жазып, анан арызды жазган күнүңүздүн числосун сөз коюңуздар. Анан ушул арызды колуңар менен деле жазсаңыздар болот, ручка менен. Же печатный кылып компьютерден деле жазсаңыздар болот, 1,5 жаздырсаңыздар болот. Анан ушуну жазгандан кийин көчүрмөсүн сөз чыгарышыңар керек, копиясын чыгарып алып туруп, сөзсүз 3 нускада кыласыңар, 3 нускада 3 экземплярда кыласыңар дагы. Бирисин ошол райондук билим берүү бөлүмүнө бересиздер, тапшырасыздар. Сөзсүз түрдө кол койдургула, кагаздын арт жагына кол койдурсаңар болот, таза жерине. Сөзсүз түрдө кол койдургула, ким кол койду, качан кол койду. Анан экинчисин прокурорго тапшыргыла. Дагы ошол өзүңүздө кала турган арыздын арт жагына ким кол койду, качан кол койду. Сөзсүз түрдө арызды тапшырганда кол койдуруп тапшыргыла. Антпесеңер кийин арызыңыздар мындай жок болуп кетиши мүмкүн да.